Салам урматтуу көрүүчү. Салам достор. Кандайсыңар? Күлүп, жайнап, жаркылдап, жакшы эле жүрөсүңөрбү? Маанайлар жакшыбы? Самат байкем туура айтат. Кабак түйбөй ар дайым күлүп жүрүңүз. Туура. Достор, Европада негизи адамдар өздөрүнүн маанайын көтөрүш үчүн атайын бир күлкүлүү видеолорду көрүшөт экен. Алар өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүшөт деп мага Самат байкем айтып берди. Ооба, күлкү адамдын ден соолугун жакшыртып, кан басымын нормалдаштырып, мээнин жакшы иштешине жардам берет экен. Эмесе сизге бир гана позитив тартуулаган Баластан шоу программасын биз баштадык, достор. Кеттик анда. Самат байке, биздин маанайыбызды көтөрүш үчүн бир жакшынакай анекдот айтып бербейсизби? Анекдот? Бир эки кошуна болуптур да. Анан бирөөсү чыгып алып айтат экен да. Эй, силердин итиңер деген биздин үйүбүзгө келип алып, таң атканча үрөт, уктатпайт, керек болсо ийилинип турган сүзмөнү үзүп кетет десе, экинчиси айтат экен да. Эй, силердин тоокторуңар деле биздин үйгө келип жемдерди жеп, анан тууп кетсе деле эчтеке дебейм го дейт. Дагы айтып берейинби? Дагы айтып бересиз, Самат байке, дагы. Бир аябай тентек бала болот экен да. Анан ал томпок болот экен да. Ой, Самат байке, оюңуздан чогуу эле айтып атасыз мен. Мен чын эле болгон анекдотту айтайын деп атам сага. Ой, Самат байке, оюңузчу. Тамаша. Бектир, сен экөөбүз анекдот айтышып отура бербей, бүгүн эмне теманы сүйлөшөрүбүздү айталык? Ооба, чын эле. Достор, жакында эле апалардын майрамы болуп өттү. Ооба, баарыбыз апаларыбызды куттуктадык, майрамдадык. Негизи мээрими чексиз дүйнөдөгү эң ыйык апалар үчүн бир күн майрам аздык кылат. Ошондуктан жалпы эле март айын апалардын майрамы десек жарашчудай. Самат байкем туура айтат. Демек, биз алдыдагы аралыкта апалар тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз менин апам деп аталат. Урматтуу көрүүчү, менин апам деген теманы укканда дароо өзүңөрдүн апаңар тууралуу элестеп кеттиңерби? А менде бир суроо бар. Силер өзүңөрдүн апаңарды кантип сүрөттөп бересиңер? Же болбосо Бектир, сен айтчы. Апаң тууралуу бизге айтып берчи азыр, сүрөттөп. Менин апам орто бойлуу, кара тору, чачы кыска. Сен эмне деп эркелетет? Мени томпогум, кара жаным, кээде торпогум деп эркелетет. Бир нерсени унутуп калат экен. Борсогум дегенде. Самат байке. Тамаша. Достор, негизи кичинекей балдар эч качан калп айтпайт. Алардын ою ар дайым баалуу. Анда эмесе биз сурап көрөлүк, бүгүнкү темага ылайык бизге кандай кызыктуу нерселерди айтып беришет. Анда менин оюм рубрикасына чогуу кеттик, достор. Эне деген ыйык сөз бар го? Ошону кандай түшүнөсүң? Эне эң жакшы киши. Апа деген неге ыйык зат? Ыгзат. Апаң сүрөттөп берчи бизге. Аябай сонун. Пенансайса кылып берет керде. Үйдө атаң башкарабы же апаң башкарабы? Атам. Апаң башкарабы кээде? Кээде башкарат. Эмне болгондо апаң башкарып калат? Атам жумушка кеткенде. Үйдө аталардын нерві жукабы же апалардын нерві жукабы? Кимдин жини бат келет? Апам окшойт. Апаң сени чыбык менен жамашка чаап урду беле, урган эмес беле? Апам добрый, антип урбайт. Көп урушат. Не деп урушат? Байрайым чоңойгондо жаман эме болбосун деп, анан кийин ошон үчүн табигый укпеген урушат да. Урушчак апалар туурап бере аласың да? Не деп урушат көбүнчө? Жинди келесо, мээси жок, чочкоду. Ай, кайда жүрөсүң? Сенибизсиң а? Дейт апалар, апалардын адаттарынан жакпаганы кайсыл? Эшикте достор менен ойноп жүргөндө ошо эркелетсе жакпайт. Апаң сен эмне деп эркелетет, айтчы?
кичинекейсин эркелетип унутуп калыптыр эмне элем. Сен көчөдө достор менен ойноп жүргөндө апаң келип эркелетсе уяласың, уялбайсыңбы? Уялбайм. Уялбайсыңбы? Кыздар менен ойноп жүргөндөчү апаң келип эркелетсе. Уялам. Анан не дейсиң сен апаңа? Апа эркелетпеңиз дейм. Аурелия, атың ким койгон? Тайчем койгон. Сен атың эркектикин коюп койгондурбу? Аурелия деген эркектин аты да. Тайчем коюп койгон атымды. Ошо эркектикинби? Ооба. Апаңа калп айттың беле? Мурун калп айтканда. Жок. Айтсаң? Мен эч кимге айтпайм. Телевизордон көрүнүп калды. Элчисон берген, аны караткам, анан жерге түшүп жоготуп алгам дегем. Апалар калп айтабы? Калп айтат. Не деп калп айтат? Тамак жегенде чоң болосуң деп калп айтат. А мен дагы чоңоюп элекмин. Кичине эле калп айтат. Не деп калп айтат? Жөн муну саат берип коем эртең деп. Бөбөгүм ошондон алдан унутуп калган оюнчугун ошо алып бер деген. Чакта тамак жеп атышат дегенде мен барсам, сол ойдо карасам, эчтеке жок. Анан апам компьютерге отуруп калыптыр. Мен компьютерде отуруп. Апалар интернетте отурабы? Ооба, апа отурат кээде. Көп отурат. Аурелия, апа жөнүндө ыр билесиңби? Билем. Айтып берчи бизге. Апам күтөм сени жанатан, бүгүн майрам аттыра календарда жазып, конфеттердин көйнөгү көп жыйнап жүрөм. Антан кооз гүл жасап, үйдүн ишин түрдөдүм. Энекем, дүйнөдө табылбыз берекем. Мен дагы дени сак болоюн, ай, оорубай жүрөктөр сен эстеп. Мен дагы дени сак болоюн, ай, оорубай жүрөктөр сен эстеп. Апа деген сөз айтсам, торбой бугат, от жагып ошокко апа камын жуат. Апа деген сөз айтсам, торбой бугат, коктуда качкан суу таштан ташка оюнат. 8 март майрам, бизге дагы шат майрам. Пай чечекей табабыз, апабызга капкайдан текке кетпей жаныбыз, жырга чалкып камыбыз. Апамдыкы деп коюп майрамдайбыз баарыбыз. Экранга карап апаларга бир каалоо тилек айтып койчу. Мэл. Апалар оорубагыла, жакшы жүргүлө. Балдарыңарды урушпагыла. Бактылуу жашагыла. Жүзгө чыккыла, имандуу болгула, акылдуу болгула. Апаларга не деген салам айтасың? Байдык апайга. Бектур, кече абдан корктуң, Жок, корккон жокмун. Калп айтпачы. Эми апам жини келбесин дедим да. Эми апам өлтүрөт. Не кылдым? Апам келелекте эшикке апарып бекитип салайын. Ай, апам көрбөй калса экен эми. Ай. Самат байке келип калдыңызбы? Дагы эмне болуп кетти? Эч нерсе. Көрсөтчү колуңдагы эмне артыңда? Самат байке, апам жакшы көргөн табагын сындырып алдым эми. Апам айтпаңыз, Самат байке. Апам жини көрүп мени урушат эми. Мен айтпасам деле билет баары бир. 3 жолу түкүрүп турупчу. Башыңан айландырып туруп ыргытыгы бар. Апам урушпайт да түкүргөндө. Мен кайдан билем эми? Бар. Барыбыз эле кичинекей кезибизде бир нерсени сындырып алсак, же бүлүндүрүп алсак, аны сөзсүз түрдө апабыздан жашырабыз. Себеби күнөөлүү болгубуз келбейт. Баарынан да апабыздын кат койгон момпо сыйларын жеп коюп,
Анан мен жеген жоктум деп таңганыбыз кызык. Эмнегедир апамдын катып койгон момпо суйлары таттуу сезилет мага. Таптым. Көрсө ушакка катып койгон турбайбы? Ай, эжеке кириңиздер, төргө өтүңүздөр. Айпери, кызым, чай кой. Чайдан даярда. Котур, конфеттерди коягынайчы мен. Апе, кой. Кой. Конфет кана? Бек тур. Ай, бек тур ушул. Конфеттин баарын койбой жеп койгонуңара. Ай, ушул баланы. Негизи апалар жини келгенде кантип урушат? Билесиңби ошону? Ооба. Кээ бирде апамдын катып койгон момпо суйларын жеп алсам, мен катып койгон момпо суйларды ичкандай болуп жептирсем, эми конок келсе, дасторконго сени коембу? Деп урушат. Анан кээде ойноп кетип анан кийин кеч караңгыда келип калсаң айтат го. Сени шашпа, үйгө келерсиң, колго түшөрсүң. Көзүңнү чукуйм мен сени дейт. Анан дагы мектепке барарда, апа мектепке эмне кийип барам деп жинне тийсең, жылаң ачпар дейт. Ай, апалар. Силер бар, биз бактылуубуз. Ооба. Бүгүнкү бал суроо рубрикабыздын коногу белгилүү ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Роза Шакирова уулу Руслан менен болду. Биз берген суроолорго кандай жооп беришти? Апасы уулун канчалык деңгээлде билет, чогуу баамдап көрөлү. Бүгүн саат канчада турдуң? 7-де. 8-ден 16 өткөндө тургуздум. Бал эле бол деп шашып атып. Бүгүн эртең менен эмне тамак жедиң? Мен плов жедим. Тамак жеген жокпуз. Балаңыздын телефонунда канча бирдик бар? 2 күн болду, 120 сом салганым. Бирок азыр канча бар экенин билбейм. Мен телефонумда 50 сом бар. Апаң сени ким деп эркелетет? Сасыгым деп, торпогум деп. Ути дейм. Сасык дейм. Апаңдын ачуусу келсе эмне кылат? Апам мени урушпай, жөн эле түшүндүрүп коет. Кээде. Урушканда да катуу урушпайм. Эркелетип урушам. Апаңдын туулган күнү кайсы күн? 12 август. Экөөбүздүкү тең 12 число, бирок аныкы ноябрь, меники августта. Апаңдын сага кайсы мүнөз жагат? Апамдын урушпаган мүнөзү мага жагат. Айтканым кылам да. Алып берем, алып бер дегенчи. Азырда бул жака келатканда лёга алып бересиң деген. Апаңдын сага кайсыры жагат? Жар. Ырларымды жактырбайт мен. Сен англисчерда, орусчерда дей берет да. Ошон үчүн жактырбайбы деп ойлойм да. Балаңызга кайсы тамак жагат? Аябай жакшы көрүп жесе, пловду жейт, анан куксин да жакшы көрөт да. Мен жакшы көргөн тамагым плов. Жактырган машинаң барбы? Мерседес. Атасы кандай машина алса ошо жагат да. Анан билбейм кандай машина жактырып жүрөт. Кайсы кинону жакшы көрөсүң? Титаник. Мультфильмдерди эле жакшы көрөт бул. Кайсы өлкөгө барууну кыялданасың? Мен Америкага. Америкага баргысы келет. Румыния деп эле анайын дагы бир жактарга баргысы келет дейши кылсачы.
Устукан эмне билесиңби? Устукан билбейм. Түшүнүгү жок болуш керек устуканга. Уулуңуздун бут кийим өлчөмү канча? 31. 28. Чоңойгондо ким болгуң келет? Мен азыр билбейм, но боксер болгум келет. Ошону чоңойгондо ким болосуң десем, я не знаю дей берет да. Атасы бир жака кетсе, ырчы болгусу келет. Атасы келип калса, боксер болгусу келет, иши кылса. Ортодо да не знаю деп коет кедечи. Время покажет дейт, анан деп коем кеде. Плов. Бүгүн тамак жедиң бир темен. Да. Апе, мен көрбөп турмун дейм. Мен билбеп турмун, Титаник буга жагарынчы. Мен өзүм да ушундай ошо кинону көрсөм кээде ыйлайм да. Ошон үчүн такыр көрбөйм да, ыйлай турган кинолордучу. Адамдардын тиги эмеден жыгылып аткандан сага эмнеси жакты балам Титаниктин? Что Титаник утонул? Апаңыз сага кайсы бири жагат эле? Жар-жар. Кайсы? Сасыгал жар-жарга кеттим деп кетем да менчи. Бектур, мен сага апалар тууралуу бир кызыктуу нерсе айтып берейинби? Мен апалардычы агент 007ге окшоштурам да. Кечинде үйгө кечирээк келип калсаңчы, эшикти ачасың да кыйчылдатпайчы. Эшикти ачайын деп келаткан. Апалар бир көзү менен уктап аткан болот да. Кыйч дегенде экинчи көзүн ачат да. Эшикти алдыңан чыгат да. Анан чыгай. Какта жүрөсүң? Эй, хүдеш. Не жүрөсүң? Саткарчы. Эй, саткарчы. Кыйкырбат таң ойгонот, кыйкырбат. Баскыр. Комтар шашпа мен. Не кылып жүрөсүң? Кандайча абайлайчы? Мен деле батпай атам го бул жерде. Кайкылар сен место жок да кайкылар. Эже мен деле отураймы? Мен деле көрөтпөйсүздөр маршрутка тыгын экен. Мен отурайынбы же тура берейинби? Эже келди. Орун берели. Койчу, анын уктамыш болуп жатат. Эже келиңиз, бияка отурабыз. Келиңиз. Достор, окумуштуулардын изилдөөсү боюнча апалар жылына 30 тонна жүк көтөрөт экен. Бул кашык көтөрүп, вилкаларды көтөрүп, идиш аякты жууп, 2 чака менен 15 тонна суу ташыйт экен. Ал эми көчөгө чыгып, дүкөнгө нанга басып барып келе берип, жылына 25 километр чакырым басышат экен. Достор, бул дүйнөдө апалардан өткөн спортчулар жок экен. Апалар, бар болуңуздар, сиздер Баластан шоу программасын көрдүңүздөр. Кийинки жумадан көрүшкөнчө достор. Апалар, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Бектур, мен тайным каткан момпо суйлардан алып берейинби, жейсиңби? Бурдага болбойт да Самат байке. Ой, эчтеке болбойт, кичинекей кезде эстеп койсоң. Öyle tatlı olsa gerek.